Балыкчы шаарынын Ак Өлөн калктуу конушунда аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында бир катар алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Алсак, аймактын социалдык жана инфраструктуралык абалын жакшыртуу максатында бул жерде жаңы эс алуу паркы курулуп, жергиликтүү тургундар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Тоң районунан бөлүнүп, ушу Балыкчы шаарына кошулганы, баягы АТРдин алкагында аймактык биригүүдө ушу Балыкчы шаарына кошулган Көкмөйнөк айыл өкмөтү жоюлуп, ушу мурунку Көкмөйнөк айыл өкмөтүнүн кеңеши бөлүп кеткен баягы бюджеттен каралган иштер айыл ичиндеги ошолордун баары азыр мына ишке ашып аткарылып атат. Ушу биздин кала башчы Азамат Арынбековичтин жардамы менен, шаардык кеңештин депутаттарынын жардамы менен Боореки жеңиш паркы жаңыдан ушу тендерге чыгып, мына салынып бүтүп калды, жумуштар аяктап. Бул жеңиш паркы да ошо кеңештин бюджетинен каралган, кеңеш тарабынан колдоо алынып. Андан сырткары бул айылга кире бериште аркадан бери жарыктандыруу жаңы тендерге чыгып утту, бир фирма, бир подрядчы утту. Ал Кудай буйрса жакынкы арада ишке ашып баштайт. Ошо арканын бер жагында дагы ушу остановка аялдама. Ал дагы бир подрядчы утту, ал дагы ишке берилет. Кудайым буйрса мына айылдын таза суусу дагы экинчи траншы. Аны да ушу кала башчыбыздын жардамы менен жакынкы күндөрү немеге тендерге чыккан турат. Ал дагы ишке ашат, Кудайым буйрса. Ошондой эле 100 орунду заманбап балабакча салынып, кичинекей бөбөктөрдүн тарбияланышына көңүл бурулууда. Учурда балабакчанын 95% иштери бүткөрүлүп, ачылуу алдында турат. Эгер бул балабакча ишке берилсе, ата-энелер үчүн чоң жеңилдик болуп, балдарды балыкчыны көздөй ташуу көйгөйү жоюлмакчы. Уже ички жагы бүттү, мебелдер калды буйрса. Анан сырт жагында бир 5% жумуш калды. Буйрса şu марттын 5-10 беребиз деп турабыз. Качестволор бүт жакшы. Чертождо кандай болсо ошондой жасалды. Бир 10-15 бала башында көп болчу, бир 20дай бала иштеген. Аягында бир 10 баладай калды азыр. Мындан тышкары конушта жумуртка өндүрүүчү ишкана салынууда. Анын негизинде жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаардын экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин бермекчи. Бул баягы Кыргыз бойлор компаниясы биздин Көкмөйнөк айыл аймагы болуп турган учурда коомдук укук кылып, атайын өздөштүргө 49 жылга жер алышкан. Жалпы аянты 2 этаптан турат. Бирөөсү 6 гектар 10 соток, экинчиси ошо 4 гектар. Ал айылдын ылдык тарабында. Бул биз турган түндүккө, түштүк батыш тарабындагы жер только жумуртка, негизи жумуртка бастыруучу ферма болуп эсептелинет да. Азыркы күндө иштер жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп аткандар уже булар башташты. Негизгиси баягы калктын 80-90%-ын айыл ичинен алабыз, иштетебиз деген сунушту менен келишкен да. Азыркы күндө толук иштер ошо башталды. Жайга чейин бүтөбүз деп атышат. Азаматтардын экинчи болду толук көзөмөлгө алып, ошонун ичинде иш асында жүрүп атат иштер. Ал эми конуштун инфраструктурасын жакшыртуу максатында ички жолдорду оңдоо, жарыктандыруу, таштанды чыгаруу, таза суу жана суга суу менен камсыздоо боюнча да тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Жалпысынан Ак Өлөн конушунда жүргүзүлүп жаткан бул иштер жергиликтүү тургундар үчүн жетиштүү шарттарды түзүп, жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.